Урматтуу мусулман бир тууган, башка бирөөлөрдүн үйүнө барган кезде кармануу важип болгон адеп. Эгерде биз өзүбүздүн эмес, башка бирөөлөрдүн үйүнө бара турган болсок, алардын үйүнө жеткен кезде кайсыл адепти карманышыбыз керек, кайсыл эрежени сакташыбыз керек, мына ушул жөнүндө. Аллах субханаху ва таала Курандагы Нур сүрөсүндө айтат: "Я айюхаллазина аману ла тадхулу буютан гайра буютикум хатта тастанису ва тусаллиму аля ахлиха заликум хайрул лакум лааллакум тадаккарун." Эй ыйман келтиргендер, силер өзүңөрдүн эмес, башка бирөөлөрдүн үйүнө барган кезде ошол үйлөрдүн ээлеринен уруксат сурап жана аларга салам бермейинче алардын үйүнө кирбегиле дейт. Алардан уруксат алып кирүүдөн алдын жана аларга салам айтмайынча алардын үйүнө кирип барбагыла дейт. Заликум хайрул лакум. Мына ушундай кылганыңар силер үчүн жакшыраак. Лааллакум тадаккарун. Балким силер үлгү насаат аларсыңар дейт. Балким силер үлгү насаат аларсыңар дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах субханаху ва таала бул сөзүндө бизди бирөөлөрдүн үйүнө барган кезде алардын дарбазасынан кирбей туруп, алардын үйүнө кирбей туруп, кайсыл эрежени сакташыбыз керек, кайсыл адепти карманышыбыз керек, мына ушул нерсени буйруп атат. Айтканыбыздай, ошол үйлөрдүн ээлеринен кирүүгө уруксат сурагыла деп атат. Кирсем болобу, уруксатпы деп. Жана аларга салам бергиле деп атат. Көрдүңүзбү? Салам бергиле жана уруксат сурагыла, ошондо гана киргиле деп атат. Мына ушундай кылганыңар силер үчүн жакшыраак деп атат. Алымдар айткандай, урматтуу мусулман бир тууган, мына ушул Аллах субханаху ва тааланын бизге эскерип жаткан сөзүнө амал кылууда чындыгында жанакы үйлөрдүн ээлерине дагы жана алардын үйүнө барган адамга дагы чоң пайдалар бар. Эгерде биз мына ушул Аллахтын сөзүнө амал кыла турган болсок, алымдар эскеришет, жанакы үйдүн ээсине кандай пайда бар? Кирип бара жаткан адам уруксат сурай турган болсо, ал адамга кандай пайда бар десе, алымдар айтат. Ошол үйгө уруксат сурабай кирип барганда, жанакы үйдүн ээлеринде үйүндө бир кандайдыр бир жагымсыз бир абал болуп атышы мүмкүн. Ушундай бир алар ыңгайсыз бир абалда болушу мүмкүн. Жанакы адам уруксат сурабай барганда, алар ал абалды көрүүсүн каалабайт. Ал абалда туруусун каалабайт. Ушундай адамдарда ушундай абал болот ар бирибизде, үй бүлөбүздө. Кандайдыр бир жагымсыз абал. Биз ал абалды башка бирөөлөрдүн билүүсүн, көрүүсүн каалабайбыз. Эми жанакы адам уруксат сурабай эле кирип барганда, ушундай бир жаман абалга кирип барышы мүмкүн. Үйдүн ээлери чындыгында ушундай бир уяттуу бир абалда калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала эң биринчи барып эшигин каккылап уруксат сура деп атат киргенге. Эми жанакындай абал болуп кала турган болсо, чындыгында эмне уруксат суроодо чоң пайда бар. Демек жанакы адам тура туруңуз же башка бир убакытта келиңиз деп айтат үйдүн ээси. Ошон үчүн аяттын уландысында дагы келет, эгерде силерге артыңарга кайткыла деп айтылган болсо, башкача айтканда силерге кирүүгө уруксат берилбесе, анда артыңарга кайткыла деген. Артыңарга карай кайткыла деген. Себеби жанакындай бир ыңгайсыз бир абал болушу мүмкүн. Жана башка бир хадисте дагы келет. Уруксат суроо эмне үчүн милдеттүү болгон, эмне үчүн шарият кылынган десе, мин ажлил басар деп келет. Ошол ыңгайсыз бир абалга көзү түшүп калбаш үчүн. Көрдүңүздөрбү жанакы үйдүн ээсине кандай пайда бар? Жана да алымдар айткандай, бул аятка амал кылууда жанакы барган адамга дагы пайда бар, эгерде амал кыла турган болсо. Ал кайсыл пайда?
Ал пайда, урматтуу мусулман бир тууган, жанакы уруксат сурабай кирип бара турган болсо, уруксат сурабай эле, каккылабай эле, салам бербей эле дароо кирип бара турган болсо, кээ бир адамдардын адаты сыяктуу, мындай учурда жанакы уруксат албай кирип барган адам кандайдыр бир жаман шек саноого түшүп калышы мүмкүн. Шек саналып калышы мүмкүн ал адам. Мисалы, уурулук кылууга шек саналып калышы мүмкүн. Себеби адатта ууру адам уруксат сурабай жашыруун кирип барат. Жанакы үйдүн ээлери ушундай бир жаман шек күмөнгө кетип калышы мүмкүн. Бул эмне, бир нерсе урдаганы келдиби же кандай депчи. Көрдүңүзбү, кандай бир жаман шек күмөн туудуруп коюшу мүмкүн уруксат сурабай барганда. Демек, эгерде ушул аятка амал кыла турган болсо, ошондой шек күмөндөн таза болот. Уруксат сурап, кирсем болобу, мен баланчамын, кирүүгө уруксатпы, ассаламу алейкум деп салам берип кириш керек. Мынакей, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва тааланын биздин ар бирибизге бактылуу жашашыбыз үчүн айтып турган эрежеси. Биз чындыгында бүгүнкү күндө ушундай адептерден, ушундай эрежелерден дагы алыспыз. Бул чындыгында бул эрежеге амал кылуу бул биздин ата бабаларыбызда болгон. Мен дагы эстейм да, мурунку ата бабаларыбыз, ошол мурунку замандагы элдер бирөөлөрдүн үйүнө барган кезде үнүн көтөрүп, эшигин каккылап, тегин дарбазадан кирбей туруп, баланча, кирсем болобу, мен баланчамын, ассаламу алейкум, кирсек болобу деп уруксат сурашат эле. Бирок бүгүнкү күндө чындыгында ушул адеп көп сакталбайт. Дароо эле кирип барган адамдар бар да. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, иншалла биз мына ушундай эрежелерди карманышыбыз керек. Алымдар айткандай, бул адепти, бул эрежени кармануу милдет болгон эрежелерге кирет. Бул жөн эле ташталып кала турган эреже же бир адеп эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Алла субханаху ва таала баарыбызга жардам берсин.